Кандай аялга эркек измена кылбайт? Биринчиден, аял киши өтө намустуу. Аял киши өзүнүкүн бербеген, өтө өжөр намустуу аялдар болот, билесиздерби? Кээде эркек ичип кетиши мүмкүн, таштап кетиши мүмкүн, өзүн жоготуп койгон учурлар болот. Иште, бизнесте, тирүүлүктө нан таппай, ун таппай, башка жолун таппай калган учурда аял ошол учурда эптеп, бул мени эрим деп уруш кылып, шерменде кылып, кону кошунага, башкага, элге журтка, көчөгө чыгарып койбостон, ушул менин күйөөм деп отдельно кровать берип, ошол жерде тамагын берип, эрине кошуп, балдарын кошо ээрчип баккан аялга эркек измена кыла албайт. Да, ал өз туруктуу жолунда кээде алкоголь таштай албай калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок аялдын көзүн карап турат ал. Чындыгында ушундай. Кандай аялга измена кыла албайт десеңиз, кыйынчылык учурда таштап кетпеген. Чындап кыйынчылык учурда туруп бериш керек. Ал ууру, ал бандит, ал көчөдө калган наркоман болсун, айырмасы жок. Кыйын күндө аял киши алдында туруп берсе, аны эч качан унутпайт эркек киши. Унутпайт деген астында, кашанын ичинде кыянат кылбайт деген маселе жатат. Измена кылбайт эркек киши ошондой аялга. Себеби мындай аялдарды жолуктуруш, табыш, сага ошол аялдын попал болуп калышы бул эң чоң бакыт да. Негизи эле дүйнөдө эки жакшылык болсо, эң чоң жакшылыктын бирөөсү жакшынакай, татынакай. Бул бары жогунан сага ошондой кыздын туура болушу, түз келиши эң чоң бакыттардын бирөөсү. Бай кызга үйлөнсөң тойгону сайын кулпунат, кедейдин кызыга үйлөнсөң тойгону сайын жулкунат дейт го. Ошондой экен, намустуу болгонго, өзүбүз таза болгонго аракет кылышыбыз керек. Эркектер ойлойт, бүгүн мындай жүрүп койсом билбей калат деп. Мындай жүргөнүң көчөлөргө, ошол көчөлөргө кирип кеткениң, аялың дагы ошол эле көчөдө жүрөт. Сен ойлобо, ал сонун, ал жакшы жүрөт, мен жүрө берем, ага мындай мүмкүн эмес, ал андай иш кыла албайт деп ойлоп коюшуң мүмкүн. Бирок сиздеги хитричестводон 20 эсе көбүрөөгү аялыңызда бар да. Эркек киши жаш өткөндөн кийин аялын чакырып алып, кемпир, ушунча өмүрдө чогуу болдук, бир болдук. Мен сырымды сага ачышты туура көрдүм. Эми өмүрүбүз канча калды билбейм, дайынсыз. Мен сага мынча кыянат кылганмын деп туруп, алманы чыгарат экен дасторконго. 5-6 алма чыгарат экен да. Ошо алма канча болсо, ошончо жолу сага кыянат кылганмын дейт экен да. Анан аял анда туруп туруң бирмет деп туруп үйгө кирип, жарым мешок маштын данектерин алып чыгат экен да. Маш, майда жей турган, тамак кошуп жей турган лоя сыяктуу нерсе болот. Мен сизге ушунча кыянат кылганмын дейт экен да. Айтайын дегеним эмне? Ойлонуп иш кылың. Сиз барып аткан отелге сиздин аяк-бuyагыңыз мурда эле барып калган болбосун. Эң бактылуу эркек эжеси бар эркек. Кимдин эжеси же карындашы болсо куттуктаймын, сиз эң бактылуу адамсыз. Эмне үчүн? Кимдин эжеси болсо, ал 3 жактан эң пайдалуу. Биринчиден, эженин биринчи пайдасы кыздарды жакшыраак түшүнөт экен. Эркек киши эжесине кантип мамиле кылат, кантип тарынып калса кичине белек бере коет, кайсы учурда кандай мамиле кылат, кыскасы кыз балага аралашып өсөт дагы эркек киши. Эртең үйлөнгөндөн кийин аялга өтө жылуу мамиле кылат, жакшы мамиле кылат. Себеби көрүп атат, атасы мындай кыса капак койгон эжесин, мындай учурда мындай болот, мындай болсо мындай болот, жыйынтыгын көп учурда көрүп чоңойду. Ошондуктан эмне экен? Аялга өтө жакшы болот, кыздарга жакшы ата болот. Эжеси бар эркектер. Ал эми экинчиден, тарбиялуу жана камкор болот. Эже көп учурда кеңеш берет, тарбиялайт, анан эркекке жоопкерчиликти үйрөтөт. Эже көп учурда жоопкерчиликти үйрөтөт. Билебиз, кээ бир эжелер бар, 4 та укасын, 2 та сиңдисин, дагы башкасын кошуп багып карайт. Өзү официантка болуп иштейт бир жерде. Студент, университети бар, плюс жумушка барып, ошо укаларын караган эжелер, золотой эжелер бар. Аллах разы болсун алардан. Алтын башыңыздар аман болсун. Эл караган жүзүңүздөр эч качан жер карабасын. Сиздер азаматсыздар. Керт башын ойлобосун укаларын карайт да. Ошо укаларыны деп турмушка кечирек чыгат. Сүйгөн жигитиге чыга албай калат турмушка. Неге? Себеби укалары бар эле да, инелерин ойлоп чыга албай калат турмушка.
Stil, muamele öte tajribalı bolup çoğoyot erkek kişi. Egerde kimdin ejesi bolsa, ejesinden kiyim, muamele, madaniyat көп nerseni үйrөнөt. Чындыгында көчөгө чыгып кетканыңда, "Ука мындай жүргүн. Ука мабутуңду тазалагын. Ука мо кроссовкаңды бер жууп коеюн, кийимдериңди бер жууп коеюн" деп тазалыкка тыкандыкка үйрөтө турган биринчи кезекте аялыңдан дагы мурда эжең болот. Ошондуктан эжелерибизди сыйлайлы, урматтайлы. Эрге тийип кеткенден кийин болду кутулдум эмес. Бар, зыярат кыл, ар дайым кабар ал, эжеңдин батасын ал. Бүгүн биз дуа издеп, жакшылык издеп бар жерлерге барабыз. Бирок сизге жөнөкөй суроо, эркек болсоңуз, эжеңиздин батасын алдыңызбы? Акыркы жолу эжеңиздин дуасын качан алдыңыз? Сизге жөнөкөй эле суроо. Эжеңизге акыркы жолу качан подарка бердиңиз? Мен кымбаттыгын айтпайм. Жөнөкөй бир носки бердиңизби? Дас, румал, колжоолук, бир 20 сомдук колжоолук бердиңизби? Огороддон бир алманы алып келип өзгөчө кылып жууп тарап, эже мына алма сизге деп бердиңизби? Жума марек болсун деп, например. Не кылдыңыз эжеңиз үчүн? Ойлонуң. Эгер мен айткан нерселерге ооба деген жообуңуз болсо, куттуктайм. Ушул ишти тезден ар жума сайын кылып туруң. Дагы сонун болот иштериңиз. Эжебизге подарка бериш үчүн 8 март же туулган күнү келиш шарт эмес. Аялың нервиңди жеп, жеркеңе жүк болуп, кыйын күндө проблема үстүнө проблема ашырып, ар кандай нерселерди шултотоп, ызычуу кылып, нервиңди жей бере турган болсо, не кылыш керек? Эркек кишилер ажырашпаштыктын жолу бирөө. Ушул суроону өзүңө бер. Качан аялың нервиңди жесе, ажырашкың келип калса, болбой калып жашоодо бакыра бергиң келет го, тоолорго чыгып шунча бакырып, өзүң менен өзүң сүйлөшүп каласың. Ошо учурда өзүңө бир суроону бер. Не десеңиз, 5 эмес, 10 эмес, 3 эмес, бир суроону бер. Аялым мага измена кылдыбы? Башка эркек менен төшөктө жаттыбы, жатпадыбы? Нени айткым келет? Изменадан башка аялдын бардык ката кемчиликтерине көз жумса болот. Башка эркекти үйүңө алып кирдиби, же башка эркек менен киного кетип калдыбы, же ресторанда кармап алдыңбы, не? Жатып кеттиби? Айтайын дегеним, аялды кыянатыдан башка бардык нерсесине көз жумса болот, кечирсе болот. Сен эптей албадым де. Эгер изменадан башка нерселер боло турган болсо, сен просто өзүң моюнга ал. Сен эптей албай атасың. Анан бактылуу боло албай атам дейт да. Жок, сен биринчи бактылуу кыл. Аялды сен бактылуу кыламын деп алгансың. Мени бактылуу кылат деп үйлөнгөн эмессиң сен. Көп эркектердин ошибкасы үйлөнсөм жашоом өзгөрүп кетет дейт. Андай эмес, жомокторго ишенбе сен. Реал кара, математика менен эсепте. Азыркы стресс, коркунучтар, депрессия, акча жоктугу, аялым келсе бардыгы оңолуп кетет деп ойлоп алба. Ошол эле система болот. Керек болсо надо будет көбүрөөк болот. Көбүрөөк акча табышың керек, көбүрөөк проблема болот. Үйлөнгөндөрдүн бардыгы зор болуп кетет деген тема жок. Реал караганды үйрөнүшүбүз керек. Да, башында кичине жакшыраак болушу мүмкүн, бирок барып тескерисинче балда семьялуу болосуң, бала чакалуу болосуң, көбөйөт. Расход баскан турганың көбөйөт. Не дегим келет? Аял темасында ойлонгонуңузда ызы чукулуп, нерв болуп, башакын көчөгө чыгып кеттиң. 5 мүнөттө жазылып калат өзү элечи. Өзүгө өзү сүйлөп 5 мүнөттө аял киши кайра тескерисинче кечирим сурагысы келип калат. Ошондуктан изменадан башка бардык нерсесин кечириң. Ажырашуу эч качан чечим болбойт. Ажырашуу чечим эмес. iPhone аял эмес. Телефон катын болуп бербейт сага. Бойдоктор бүгүн iPhone'га үйлөнүп алган. Көп ушунан уятсыз сайттарга кирип, өзүнүн ишин бүтүрүп, жатпастан, зачем гүл берип, зачем бир кыздын аркасынан өмүрүн кетирип жүрүп, ага ушул жесе, ичсе, диванада эле ушу уятсыз өзүдөгү идеясындагы, фантазиясындагы кызды, уятсыз кызды таап, видео ролигин тарып көрүп, ошол жерде рахатын, ошол жерде кайфын бүтүрүп, же спортто жок, же стройкада жок, же бир уста эмес, же билимде жок, эч бир нерседе жок, лох болуп калып кетип атат кээ бирөөлөр. Ошондуктан 15 жаштан жогору, 20 жаштын аралыгы эң золотой убакыт. Жигиттер бекер өткөрүп албагыла ушул учурду. Силердин ушул тепкиче кирип кетишиңерге өтө аз кадамдар калат. Каны кайнап турат, күчкө толуп турат. Телефондон не көрөсүң башка? Өзүң айтчы. Телефон менен не жеттиң? Да, бүгүн көп иштерибиз телефон менен бүтөт. Эгер ишиң телефондо болсо, пожалуйста, иштет. Эгер техника, айтышник башка болсоң, бирок телефондон жөн эле
Aktyorдун өмүр баяны, биографиясы фаланча измена болуп кетти, мынандай болуп кетти деген ушак жому бирдекелерди көрүп отурганга сенин убактың жок. Тур аракет кыл, тур иште, тур ишиңди кыл. Кыздардын эң көбү кызыккан бул өзүнүн үстүндө иштеген аракетчил бир результаты бар адам. Сенин курсагыңдагы алты пресс не интересно? Сен алты прессиң чыгарып койгон, качка берип, турникте асынып койгон эмчектериң азыр кыздарга не интересно? Сенин результатың көп нерсени чечип коет. Бүгүн кыздардын көбү шаарда жашасам, квартирасы бар экен, айылга барбайм деген туда деген лялечка жашоолор өтө, элестери өтө көбөйгөн учуру бүгүн. Ошондуктан аракетиңди кыл, результатка карайт көбү бүгүн. Чындыгында ушундай да, мына өзүңө эле вопрос берсең, мен кыздуу болсом, же карындашыңды, өзүңдүн карындашыңды, үйү жок, машинасы жок, эчтекеси жок, бирөөгө бергиң келет. Үйү болсо, машинасы болсо, менин карындашым ушундай жашоодо жашайт экен деп ойлойсуң да, мисалы үчүн. Жөн эле пример да бул. Ойлон бул маселеде. Бардык органдарыбыз уктайт, бирок жүрөк уктабайт. Жүрөк качан уктайт, качан эс алат десеңиз, айылдан бир досуңуз келип калды, Мыктыбек келип калды, Шуңкар келип калды. Жакындан 2 саат сүйлөшөсүз, чайлашасыз. Чайхана жабылат, чыгып алып дагы сүйлөшөсүз. Жүрөк канчалык эс алып калат. Сезимий нерселер да. Мисалы үчүнчү. Сезимдер кымбат эмес. Сезим арзан нерсе. Мисалы жаш баланы карасаңыз, жаш бала сезимге бай да. Жаш баланын оюнда математика жок. Сезимдер гана бар. Ошон үчүн кичине нерселерди ойноп калса, кичине нерсени жеп калса, кичине нерсени көрүп калса эле сүйүнүп, бактылуу күлүп жүрө берет. Бизде не кошулган? Бизге математика кошулган, биздин мээбиз кошулган. Жүрөк арзан нерселерге бактылуу болот. Жакын досуң менен сүйлөшүп койсоң, сүйгөнүң менен сүйлөшсөң, аялың менен демекчимин. Жакын адамдар менен сүйлөшүп койсоң эле жүрөк эс алып калат. Бирок бизди буза турган, чоң нерселерге алып бара турган нерсе мээбиз. Мээбиз кымбат нерселерди каалайт, кымбат үйлөрдү каалайт, кымбат машинаны карайт, кымбат нерселерди карайт, кымбат нерселерди эсептеп, денеге приказы бере берет. Денени эзе берет да, ушул нерсени кылышың керек. Кылбасаң уктабайсың, уйку жок деп жүрөктү да кошо кыйнайт. Эмнени айткым келет? Мээбиздеги математиканы канчалык кыскартсак, азайтсак, жүрөгүбүз кыйналбайт. Куду жаш бала сыяктуу. Жаш баланы карасаңыз, мээси иштебейт. Себеби анын атасы карайт, апасы карайт, башка кылат. Ал оюнда ойлонойн десе бир проблемасы жок да. Ошон үчүн жүрөктөгү нерселер менен жашайт дагы, бала бактылуу жүрө берет. Анын мээси иштебейт, жүрөгү иштейт. Эмнени айткым келет? Урматтуу мекендештерим, жүрөктү эс алдырайлы. Мээбизди көп кыйнабайлы. Мээбизди канчалык кыйнаганыбыз сайын сахар болгонубуз калат, давление болгонубуз калат. Жүрөк оорулардан башка эчтекени албайбыз. Эркек көзүңдү сакта, оюңду сактайсың. Билесизби, көчөдө кетип атып бир кызды көрүп калсаңыз, деп мээңизде ар кандай арам ойлорду ойлоп коесуз да. Көзүңүз менен бир китепти ачып окуйсуз дагы, ушундай экенмин, китеп сизде өзүңүздү кандай экениңизди айтат да. Мээңиз ойлонуп, мен уш кемчилигим оңдошум керек экен деп туруп, көз аркылуу кирет. Көп нерсе мээбизге. Сигналды көз аркылуу алат мээбиз. Бүгүн көзүн сактабай атат. Өтө жеңил карап калды. Мына нерсе жеңил көрсөтүп койду да. Мындан карайт, жашоодо карайт. Бүгүн дофамин, тестостерон түшүп кеткен, кирип кеткен, каалаган нерсесин жеп аткан, жеңил KFC'ни жеп, UFC'ни көрүп, кыскасы өтө жеңил жашоого кирип кетет. Эркекти комфорт зонасы бузганчалык эч бир нерсе буза албайт. Эркекти аял кайфы бузганчалык эч бир нерсе буза албайт. Эркек өзүңдү кармап, бир ийгиликке жетенип, сел коюп, мечта коюп аракет кылбасаң, сен бузуп кое турган нерселер дүйнөбүздө толтура. Бул дүйнө ушул топ сыяктуу нерсе десек, бул топтун ичине кирип алып, өзүң жакшы нерселерди кылышың керек да. Эгер кылбасаң, бул жердеги нерселер өзү сага жамандыкты үйрөтүп коет. Шариктин ичидеги нерселер өзү сага жамандыкты берип коет, ал жерде түшүнбөй каласың. Кантип бул баткага кирип кеттим деп өзүң суроо берип каласың киши. Эмнени айткым келет? Сел кой, максат кой, аракет кыл. 6 прессинг болсун курсагыңда. Аркаңда машинаң болсун, жашаган үйүң болсун. Аракетиңди кыл, жигит, жигарым. Телефондо любимая деп скачать этип койгон болсо, кыздар ишенип албагыла. Мен любимая экенмин. Ой, баягы телефон эч нерсени чечпейт да. Бүгүн жигиттер кыздарын, жүргөн кыздарын күнөө маселесинде, арам маселесинде любимая, сүйгөнүм, жаным, ашыгым, мелегим, ой,
Антарктидам, ой, лимузиним деп скачать етіп қойса, бәрі көріп алып, мен ушундай экенмин деп асмандарға учпа. Асмандарға учпа. Гүл беріп қойса, шоколад беріп қойса, кішкене терметіп, еркелетіп қойса, ишеніп алба. Керек болса еркек киши сүйгөнүм деп, жаным деп еркелетиши мүмкүн. Бул дегени сага толук турдуу үйрөнөт дегени, үйлөнөт деген эмес. Керек болса сөйкө дагы тагып коюшу мүмкүн, колуңа шакек тагып коюшу мүмкүн. Акчаны урап коюшу мүмкүн, бирок үйлөнөт деген эмес. Көп учурда көп кыздарыбыз бирдеке себептерди ойлоп таап, ал себептер пункттарды өзгө эрежелер жаратып алган да, мындай пункттар күйөөм же жигитим мындай болсо, мындай деген мечталар менен жашайт көп кыздар. Турецкий сериалды көрөт, аны көрөт, муну көрөт, ошол жакта ушундай, меники да ушундай деп өзү билбеген амалда аң сезимиге, психологиясына кирип калган да ушундай түшүнүктөр. Ошо түшүнүктөр бир баладан келип кала турган болсо, ошо бала мага үйлөнөт экен деп кабыл алып, жыныстык катнаш дагы темалар көп болуп кетет. Эркектин алдында аял өзүн эркин коюп коет. Жок. Реал жашоо никеден кийин. Себеби никеден кийин жоопкерчилик эркекте болот. Кааласа каалабаса сени бактылуу кылышка алы ылайыктуу. Айтайын дегеним, үйлөнүштүн түрү көп. Кээ бирөөлөр церковка, кээ бирөөлөр аяка бияка барып, сеники нике менен эле башталсын, карындашым. Аял измена кылсаң айтпа деген кече сабактарды бирөөсүнө айтсам, измена кыла берсин деген темада түшүнүп алыптыр да адамдар. Жок, измена кылса, буга чейинки жашоосу эркек боло, аял боло, жаштыгында кичине кайфка берилип кеткен болушу мүмкүн, арам иштерге кирип кеткен болушу мүмкүн, жаман иштер кан болушу мүмкүн. Бизде кандай кыргыздар, кээ бирөөлөрү Кудайдан жашырбаган пендесинен жашыра белем деп подружкасыга, досуга, ар кимге айта берет. Айтпаш керек. Кудай жашырып койгон нерсени сен неге ачасың? Сени сырыңды Кудай жашырып атса, неге адамдарга айтасың? Түнү кылган күнүңдү күндүз айтпа деген сөз бар. Өзүңдү өзүң ачасыңбы? Сырыңды алдырып койбошуң керек. Ичиңдегини сыртыңа чыгарбашың керек эч качан. Сага чейинки жашоо көз жумулуш керек, кечиримдүү болуш керек. Сен Кудайдан кечирим сура. Айтайын дегеним, оозу боштук кылба. Ушу кээ бирөөлөр бар, өзү кылган айып ишин айтып рахат алат, кайф алат. Фаланча кыз менен мындай кылып келдим, андай кылып келдим деп мактанып шилекейлер агып айтып берет да. Кудду бул сөздөр бирөөгө кызыктай. Кээ бир кыздар бар, фаланча жигит менен мындай болду, встреча мындай болду деп вилка кашыгыгача айтып берет. Уят эмеспи? Bir ayalga toybogon erkek 10 ayalga dagın toyboyt. Бүгүн үйлөнүп алып, кеңири кыздар менен таанышып, дагы сүйлөшүп, бойдокмун деп кеңири ишин кылып жүргөн эркектер бар. Мурдагы эркекте 4төн 5тен баласы болгон. Азыркы жаш балдардын 4төн 5тен атасы бар да. Измена өтө көбөйүп аткан учуру. Ким кимдиги түшүнбөй каласың. Карасаң өзү атасы негир, баласы аппак, сапсары ушундай. Нени айткым келет? Саяк жүрүшкөн таяк жейт. Эркек киши сен ойлобо, мындай болсом, мындай жүрө берем, үйлөнүп алсам, бул классика вариантым, классика аялым бул. Жалаң түз жүрөм бул аялыма, жалаң жакшы жүрөм, көчөдөгүлөр менен калагандай жүрө берем. Бул аялым мага эч качан эч нерсе кылбайт деп ойлобо. Билесизби, аялдар көп учурда изменанын жеткегенде, изменанын сиз тараптан жеткегенде, ал өчөшкө назлоо кылат. Назлоо измена кылат. Өч алыш үчүн бир кыламын дейт да, калькуляторду турулаймын дейт. Ошондой кылат. Бул 100% кылат деген маани алып келбейт ал. Сизден баары ар тараптуу өч алыш толук түрдө мүмкүн. Мүмкүн. Ал өзүнүн түшүнүгүнө, кыргызчылык тарбиясына, диний түшүнүгүнө, салтына жараша кетет. Ойлонушубуз керек эркектер. Сиз кандай арыкта аксаңыз, аялыңыз деле ошол арыкка кирип кетет. Айбек атынын маанисин билесизби? Ай, айдай жарык, жаркыраган, нурлуу, символдуу, келишимдүү, жарык жүздүү дегенди билдирсе, ал эми беги бек мырзадан келип чыгат. Бек, жол башчы, лидер, жетекчи деген маанилерди билдирет. Жоопкерчиликтүү, нур жүздүү, жарык, жетекчи деген маанини билдирет экен Айбек атынын мааниси. Тарыхы Орто Азияда, Орто Азия элдеринде, өзгөчө түрк элдеринде кеңири колдонулган аттардын бири Айбек. Ай гүл, ай жаркын, ай сезим деп, мисалы кыздарга да кетет, Айбек деп эркектерге колдонулат. Көп
учурда Айбек ысымы ушул маанилерди билдирет. Айтайын дегеним эмне? Ат эч качан адамдын жашоосуна таасир бербейт. Бул ысым таасир бербейт, адамды өзгөртүп койбойт. Айбек аттуу болуп туруп колунан эч нерсе келбегендер бар. Айбек аттуу болуп туруп көп дүйнөнү өзгөртүп койгондор бар. Эмнени айткым келет? Сен атыңа затыңа жараша бол. Да, ат угулган учурда мотивация берет, дем берет, күч берет, шык берет. Аракетиңди кыл. Айбек атына татыктуу бол. Пайдасы, некен? Лидерге жакын. Лидер жоош, бирок намустуу, ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү. Айбек адамдар бизде байкасаңыздар бою кичинекирээк болот, бирок шустри, окууда ийгиликтүү, анан тынымын билбеген красавчик адамдар Айбек болушат да. Айбектер көп учурда шофер болот анан.